шайланабыз, қолыңды қоя бербей, қош дедім қайрадағы. Бұл өте оор суроо. Мындай өз өмүрдө күтүлбөгөн нерселер өтө башкача болот экен да. Анан эл уулу Элмирбек Иманалиевдин ал бир эле Токтогулдун уулу эмес, ал бүтүн Кыргыздын, бүтүн Казактын, Орто Азиянын бүгүнкү Токтогулу болчу да. Анан ошол инсандын бүгүн мына биздин арабызда быйылкы туулган күнүн, ушул жылды 21-кылымдын 21-жылын көрбөй кеткендиги көп адамдын көксөөсүн суутту. Бирок тирүү адамдын өмүрү өтө берет, ырыскысы жүрө берет деген чын экен да. Себеби ошол көз өткөндө мүлдө кыргыз боздоду да, бүт ыйлады. Элмирбекти жоготконуна ишенишкен жок, биз дагы ишенген жокпуз, ишене албай атабыз дагы деле. Бирок айла жок, ошол азыр арабызда жок. Биз ал инсандын бүгүнкү күндө өзү жок, бирок анын өмүрү түбөлүктүү. Ошол түбөлүк өмүрүнө сүңгүп, түбөлүк өмүрүндөгү издерди, түбөлүк өмүрүндөгү багыттарды, түбөлүк өмүрүндөгү улуулуктарды көйдөнүбүзгө иш тутуп калдык. Биз быйылкы жылы Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүн өзү менен эмес, мындай аманат деген жыйнагы менен, анан дайыма эртең менен жөнөткөн, жакындарына жөнөткөн ак батасы менен чогултозобуз. Ошону менен эскеребиз. Башка эмнени айтабыз? Мына ушул өмүргө, бирок аз өмүрдө өрнөктүү жашап өткөн инсан десек болот. Элмирбек Иманалиев менен Зайырбек Ажыматовду өлдү деп айтпаш керек. Алар өлгөн жок, алар өлбөйт. Алар дайыма Кыргыздын, ар бир кыргыздын жүрөгүндө, алар дайыма биздин арабызда, алар дайыма кыргыз туусунун түбүндө. Ошон үчүн биз Элмирбек менен Зайырбекти өлдү деп айткан сөз жарашпайт. Алар өлбөйт, алардын түбөлүк өмүрү. Азыр мынакей бул жыйнактары чыгып атат. Дагы бул океандай, чалкып жаткан океандай кеңдиктин бул бир эле бурчу. Биз эми анын айтыштарын, оозек айтуучулук өнөрдүгө тиешелүү жоктоолорун, кайрылууларын, терме санаттарын, андан сырткары прозалык чыгармаларын, кол жазмаларын кайрадан жаздырып, тактап, редакциялап, анан анын күндөлүгүн, анын чоң көлөмдүү чыгармаларын жарыкка чыгарып, ошону элге жеткирүү максатындабыз. Элмирбек Иманалиевдин китептери ар бир кыргыздын китеп текчесинде эмес, жүрөк текчесинде турушу зарыл. Себеби биз айтпасак деле, ал айтпаса деле, же тигил айтпаса деле, Элмирбек Иманалиев деген ысым ошол ар бир кыргыздын, дагы бир айтып кетебиз, жүрөгүндө. Өкүнүчтүү, өзү жок, өзүнүн ырында да бар. Кайран акын, кадырыңды ким билет, кайра сени айтышабы жинди деп. Бир ыр үчүн бир өмүрүң сарптайсың, бир окурман табасың же таппайсың. Бакытыңды ырдан издеп келесиң, бакыт ырда эмесин кеч сезесиң дейт. Ооба, бирок биз ошол бакыты ырда эмес болсо дагы, бакыты Элмирбек Иманалиевдин бакыты элдин жүрөгүндө. Биз ошол эле нерсени айткыбыз келет. Мен көп нерсе айткым келет, бирок айта албай, ошо айтканга да мындай тилдин кудурети жетпей калат экен да. Ушул нерсе бир өтө
баягы биздин жакыныбыз, канатыбыз Элмирбек Иманалиев менен Зайырбек Ажыматов куштун эки канатындай инсан болчу да, ошол канаттардын кайрылышы бул жакшы нерсе болгон жок баарыбызга. Бирок ал канаттар талбайт. Ал түбөл учуп жүргөн канаттар, дагы бир ирет айтам, ошол эле Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүндө өткөрүлүп аткан, туулган күнүнө чейин өткөрүлүп аткан, туулган күнүнөн кийин өткөрүлө турчу ар бир иш-чаралар, эскерүүлөр орчундуу жана олуттуу өтүп турат, өтө берет жана эл ичинде Элмирбек жашай берет. Мына ушул 21 жылы жаңырган жылы. Мен бул киши менен таанышканыма туура 21 жыл болот экен да. Себеби 2000 жылы мектепти бүттүм. Мектепти бүтүп келип эле түз эле мен искусство университети бар, азыр мурда институт болчу. Ошол жерге тапшырдым. Мен күнүгүнкүдөй эсимде да. Атам экөөбүз келгенбиз, раматтылык өзүмдүн атам экөөбүзчү. Анан ошол атам экөөбүз келсек, жайдын күнү да окууга тапшырып аткан учур. Жайдын күнү жеңи кыска, асман өңдө, ачык көк асман өңдө көйнөк кийип, анан ошол жерде бир агайлар менен келген кеткен адамдар менен чоң холдо киребериште сүйлөшүп турган экен. Эми бир топ жаш балдар, өнөрпоздор, айылдан келгендер бардыгы. Анын үстүнө искусствого тапшыргандар айылдыктар өтө карапайым болобуз да мындай. Баягы башка окуу жайга келгендер да кичине баягы шаар жөнүндө таанышып, баягы өнөрдүн таза дүйнөсү менен келе берет да. Анан ошол тапшырып аткан учурда атам айтып калды да, Элмирбек мугалим окшойт бул жерде депчи. Анан баягы эле салган жокпуз, ошо менен окууга тапшырдык. Тапшырсак көрсө группалаш болуп калдык да, ошол жерденчи группалаш болуп калдык да. Киши дагы филармониянын студиясын бүтүп, анан ортодо 1-2 жыл окубай, анан ошол искусствого жогорку окуу жайга атайын тапшырганы барган экен да. Бул 2000 жылы искусство институтунда ал кездеги салттык музыка жана фольклор деген кафедра бар. Ошол жерде Сагыналуу Субанелиев деген агайыбыз азыр белгилүү музыка изилдөөчү, илимпоз, мына ошол улуттук өнөрдү изилдеп жүргөн бирден бир илимпоздордун бири да. Ошол киши бизге зав кафедра эле. Анан ошол жерде баягы башка окуу жайларда бир группада 20-дан 30-дан студент окуйт го. Бизде андай эмес эле да. Өзгөчө биз окуп аткан жылдары студенттер өтө аз тапшырат эле биздин институтка. Анан группада 4 эле студент окуучубуз. Бул өкүл атам Элмирбек, мен, анан Лариса деген таластык кыз, анан Дилбар деген баткендик өнөрпоз кыз окуучу эле. 4-өөбүз эле окуучубуз. Мен көп айтам бул сөздү. Мен өмүрүмө дагы, өнөрүмө дагы мындай бир чоң өбөлгө түзгөн адамдардын бири да. Ошентип группалаш болуп окуп калдык. Анан Максат үчөөбүз окуйбуз. Максат деле айылдан келген, орусча жакшы билбейт. Мен чала-була бир некин билем. Анан бизге ошол учурда музыкалык сабактар да кирет да. Биз акынбыз, бизге нотанын эмне кереги бар деген жок айырдычы. Анан музыкалык сабактар кирет, теория музыки, сольфеджио деген сабак кирди. Анан бизге ошондо окууну жаңы бүткөн жаш татынакай бир эже бизге ошол сабак берчү эле да. Анан баарыбыз эми жоктойт да, баягы Кулуев, Болгонбаев деп, анан Иманалиев деген журналдын этегинде турат да, 5 киши болсок делечи. Анан Иманалиев деди, анан а чё Иманалиев на урок не ходит деди да. Десе Максат орусча айтып бериш керек деп, анан эже он уже артист деди да. Анан он уже артист деди, анан күлүп калып калдык ошон боюнча. Анан тиги эже деле жаш эже баягы, анан агайыбызга барып айттыр. Ушинтип тиги Иманалиев чё на урок не ходит десем, ушинтип он уже артист деп жооп берип атат деп, анан Субаналиев агай Элмирбекке айткан го, сабакка келбейсиң, тиги балдарың сен жөнүндө ырдап атыптыр депчи. Анан ошону күлүп тамашалап айтып калчу эле. Негизи бул киши баягы турмуштук эрежелик бир нерселер бар го, баягы күнүмдүк, баягы көпчүлүк адам колдон туулган күн тосуш керек, аны 20-30 киши чакырып алып майрамдаш керек. Анан ушуга окшогон бир эрежелер көп да, жөнөкөйчө. Бул киши чындап эле ошондой эрежелерге менин оюмча баш ийген жок да.
Туулган күнү деле айрым туулган күндөрү мындай катардагы эле күн катары өтүп кеткен учурлар болчу менин билишимче. Себеби баягы эми чогулуп калганда куттукташчубуз, бири бирибизге тилек айтышчубуз дегендей. Чогулуп жакшы сөздөрдү айтышчубуз. Анан бирок атайын бир 20-30 кишини чогултуп алып, мен бүгүн туулдум эле, мен ушуну бүгүн майрам кылып өткөрүшүм керек деген нерселерге менин билишимче басым жасаган жок. Бир атайын деле туулган күнүнө чакырып отуруп, ага бир өзүнчө көңүл бөлүп, андай нерселерди менимче кылчу эмес. Бул киши эми бул адамзаттын табияты го деп ойлойм да, бардык нерсем адам өлгөндөн кийин ойлоносуң да туурабы, кандай жашаган бул киши депчи. Ойлойсуң да бул киши сезген окшойбу өмүрүнүн кыска болоорун депчи. Бул киши мындай турмуштук андай майда барат нерселерге мындай кудага барып келиш керек туугандарым менен. Айрда 12 саат отуруш керек деген нерселер маани берчү эмес. Барчы өнөрүн көргөзчү, өнөрүн тартуулачу албетте. Бирок баягы атайын турмуштук баягы айрым нерселерге баш салып кетчү эмес да. Баш салса ошол чоң ырга, чоң ишке, төөлүктүү кала турган нерселерге баш салып жашачу. Маселеноондору, арузатын чыгып атканда, жана кийинкиоондору чыгып атканда баары эле катар-катар көрүп калдык. Жан дили менен ошол нерселерге баш салчу да. Ошондуктан атайын шаан шөкөт кылып туулган күн тосконун деле мен көргөн жокмун, чынын айтайын. Биринчи айтайын дегеним, кече жакында балдарда сүрөт бар экен, экөөбүздүн сүйлөшүп отурганыбыз жөн эле тартылган сүрөт. Ошону көрүп ойлоп кетет экенсиң, адам жаныңда жүргөндө адам бири-бирибизди деле барктап баалабайт экенбиз. Бир кандай сөздөрдү айтат экенбиз бири-бирибизге. Кээде адам затында бири-бирин көрө албаган учурлар дагы болот экен. Башка нерселер болот экен. Анан мынтип адам жок болуп кеткенден кийин баягы адамдын бийиктигин, адамдын чынында кандай адам болгонун, адамдын талантын эстеп кайгырат экенсиң да. Мына Элмирбек ушундай киши эле. Элмирбек экөөбүздүн жолукканыбыз, Элмирбек бала бойдон келди да, айтыш фондуна бала болуп келди да, мындайча айтканда. 2000-жылдарга чейин керек болсо. Анан Элмирбектин экөөбүз сүйлөшкөн, Элмирбектин мен дайыма зиректигин аябай баалачумун. Элмирбек айттырбай түшүнчү. Элмирбек бул бир нерсени айтайын десең, ошо сөзүңдүн жарымынан түшүнчү да. Мындай касиетти ар бир адамга бере бербейт. Бул дагы бир Кудайдан келген бир чоң нерсе. Элмирбек ошондой акылдуу адам гана, ошондой бийик адам гана чыныгы таланттуу боло алат деп ойлойм да. Бул талант деген өзү деле ошол эмгек менен акылдын ширелиши эмеспи? Ошо Элмирбекте ошонун баары бар эле. Элмирбек мейли обондор ырдайбы, Элмирбек мейли манас ырдайбы, Элмирбек мейли төкмөлүктө өнөрүн көрсөтөбү, айтыш өнөрүн. Элмирбек мейли композитор катары, Элмирбек мейли сүйлөшкөн киши катары. Баары бир ал башкача инсан, кыргызга бир келген инсан болчу. Элмирбекти эмне үчүн эстеп жатканыбыз бүгүнкү күндө дагы. Мына ошол талант үчүн, ошол касиет үчүн, Элмирбектин ошол өзүнүн алып жүрүүсүндөгү бийик адамдык үлгү көрсөткөнү үчүн. Сиз билесизби, мен таланттуу адамдарды көп билем. Бирок, Кудай таалам талант менен кошо адамгерчиликти дагы кошо жараткан инсандар аз. Мен ушундай чыган талант кишилерди билем, билчүмүн. Бирок кээ бирлеринде адамгерчилик сапаты бир өксүгүрөөктөй сезилген инсандар бар да. Элмирбек болсо ошол адамгерчилик бийик инсанды дайыма бийик кармап жүргөн, ошону ыйык тутуп жүргөн киши болчу деп айтат элем. Анткени анын сөзүндө, анткени анын жүрүм турумундагы мүмкүн ошон үчүн Кудай таалам ошондой акындык парасатты берди ал кишиге. Элмирбектин айтканы ташка тамга баскандай. Элмирбек эки сүйлөө менен бир китептин оюн айткандай таланты бар эле. Мына ушу баарыбыз эстеп кайгырып отурабыз бүгүн.
Мүмкүн Элмирбектин мен сүйлөгөнүн, биз баягы ырдаганын билебиз, биз баягы обондурларын билебиз, биз баягы манас айтканын билебиз, бирок Элмирбек жөнөкөй сүйлөп отурганда дагы бир аңгеменин көркүн чыгарып, бир аз гана сөзгө, бир сиз билесизби, кээде сүйлөп атканда бир эле сүйлөмдү эки башка киши айтса, эки башка айтат да. Ошо таланттуулар гана билет. Кайсыл жерде ошол сүйлөмдү, кайсыл жерде темпо ритмин сакташ керек, кайсыл жерде тональностьты көбөйтүш керек, кайсыл жерде узартыш керек, кайсыл жерде кульминация кылыш керек, кайсыл жерде финалга чыгыш керек. Элмирбек сөзгө чебер, жана дагы бир элден башкача сөз сүйлөө стили бар эле. Ал менен отурсаң, Элмирбек менен мейли 1 саат отурасыңбы, мейли 12 саат отурасыңбы, талбай сүйлөшө берсе болчу да эле. Ушундай да кыял бар эле. Салып аке, акыркы жолу качан жооптуңуз? Мен акыркы жолу 10 күндүктөр болуп атты да айтышта. Дайым эле болот ал салткан 10 күндүктөр. Анан төкмөй келсе төр бошот деп мен барып калганда айтыш фильмге, алар айтыш фонду ошол жерде акындар. Анан Элмирбек чакырып калчу, балдарга да бир сөз айта кетиңиз деп, анан балдарга лекция окуп берчү. Ошо каза болорго жакын калганда бир 2 айдын тегерегинде жолуктум го деп ойлойм. Эмнени айта албай калдыңыз? Айткыңыз келчү эле. Сиз билесизби, кээ бир адамдар болот, акыл чөйчөгү толук. Ал андай кишилер менен бир гана баарлашып пикир алмашыш керек да. Кээ бир адамдарга акыл айткың келет, бир нерсени көрсөткүң келет, бир нерсеге жолду ачып бергиң келет. Эми төгөрөгө төп келген жоргого кандай акыл айтасың? Ал менде андай нерсе оюма да келчү эмес. Эми Элмирбек өзү мына Элмирбекти акыркы сапар узатып атканда да барып мен сүйлөдүм да. Сүйлөп ошол өкмөттүн атынан, бийликтин атынан деп коелу. Анан Элмирбектин бир өзгөчөлүгү эч качан мындай бир бийлик менен жакындашып, жалар менен машташып кеткен акын эмес да, бирок ал өзүнүн ички достоинство, орусча достоинство, ошонусун жогору баалаган, сезген жигит да, өзгөчө жигит. Ал мисалы үчүн министр катары мага деле, башкага деле, чоңдорго деле барып айрымдар бар да эми ушундай. Ошондой өзгөчө бир көз карашы бар, өзгөчө бир позициясы бар, ички дүйнөсүнүн өзгөчө бир ыйманы бар, акын катары, адам катары айтсак болот да. Анан ошончолук ал чындыгында ушу атасы Токтогулдан тартып кийинки акындарыбызда тиги Тууганбай, Эстебес, ушулар аталарыбыз менен чогуу жүрүп калды дагы. Акындык салттын бир өзгөчөлүгү, акындык салттын. Бул акындык салт нукура акындык эч качан, эч убакта бийликтин кызматын кылган эмес. Бийликтин сөзүн сүйлөгөн эмес, же бийликти мактаган эмес. Бирок бийликке өз сөзүн, өз чындыгын айткандан эч качан жалтанган эмес да. Ошондой касиет Элмирбекте бар болчу. Элмирбектин төкмө акында атабыз, Элмирбектин мен көп ырларында окудум да. Ушундай бир дүйнөсү кенен, түшүнүгү кенен, анан кийин өзгөчө бир көз карашы бар акын экен да Элмирбек. Ошол нерсенин баардыгы мына обондорунда дагы, ырларында дагы, бирге төкмө акылык өнөрүндө дагы ошол нерсе көрүнүп турат да. Анан кийин мунун мырзалык деген бир өзгөчө бир кыргыздагы чоң бир түшүнүк да, мырзалык дегенчи. Мырзалык деген бул ушул адамдын ичиндеги маданияттын, системалардын өзүнчө бир жыйындысы катары да. Мырзалык, адамды мырза көрсөтө турган нерсечи. Ошол нерсе тиги Элмирбекте бар болчу да. Элмирбекте бар болчу. Ошондуктан мен Элмирбекти экөөбүз мындай бир мындай сүйлөштүк, бирок көп деле сүйлөшпөдүк эле экөөбүз. Анан кийин бирок көп эле саясатчылар менен бийликтегилер менен деле мындай жакшы сүйлөшчү. Бирок ошол эле учурда өзүнүн көз карашынан, позициясынан эмделди. Эгер бир президент же башка бир бийлик өкүлдөрү менен барып чай ичип анан даамды алып калса деле башкача сүйлөп калбай, өзүнүн позициясынан эч качан кайткан эмес да. Эч качан чындыгынан кайткан эмес. Ал ушул эрте өтүп кетти, бирок эрте өтсө дагы чындыкка
жогорку бийиктиктен кызмат кылды деп айтсам болот да. Ушул анын эң башкы акындык миссиясы.